Кандайсыңар? Бүгүнкү айта турган сөз баардыгыңарды ойго салган бажы биримдиги темасынын үстүндө сүйлөшөбүз. Бул нерсе чынында мени да чочуп атат. Бир тарап айтат, таможенный союзга кирсең жыргайбыз, айыл чарба тармагы өнүгөт, анан өзүбүздөн чыккан сырьёнун баасы өсөт деп. Экинчи тарап, ой эмнеңди, бул жака кирсек өлдүк экен. Импорт товарлар 2 эсе, 3 эсе кымбаттайт деп эле көчүк түшүрүп атат. Таң калыштуусу эки тарап тең фактылар менен так информация бере албайт да. Мага окшоп эле догадкаларды шакылдатып эле интернеттен башка жактардан жазып айтып жүрүшөт. Баары бүткөндөн кийин чоңдор собачество от меня ушел, если с рука придет, простите дебесе эле болду. Бирок бир чети айла нету, эмне кылабыз? Тегеректе тигилер чоңдугун салып киргизген турушат. Болжолуна мындай да, шкаф братан келип алып бизди грустетип атат да. Эми кошуунун алдында турабыз. Ой, башы кыйын болот деп ушу бир жерим сезип турат да, Ай, оюңар жаман экен, ал жери мен сезген жокмун, мен бөйрөк менен сезип атам. Бир чет ойлосом, ушундай убакыттын пульсу күчтүү, жүрөгү бат-бат соккон учурда жашап атканыбыздын өзү бакытпы дейм да мен. Ар бир минутта жаңы идеяны, жаңы подходту талап кылат. Эртең эмне болорун вообще айта албайсың, бляха-муха. Вообще айта албайсың да. Ушул убакыт кызыктуу го дейм да. Кандай дейсиңер? Күн сайын жаңыланып туруш керек. Убакыттын темпинен бир жума кечиктим дегиче өлдүм да, Сразу чё, с гор спустился, что ли, болосуң да. Кыскасы мындай. Давайте биз көңүлсүздүү алысыраак бололу, айбатистый бололу. Бардыгы биздин колдо, бажы биримдигин да көрөрбүз. Жакшы нерселер да күтүп тургандыр. Азыр айттым го, убакыттын агымы күчтүү болот деп. Келгиле ошол агымга каршы агып көрөбүз. Ошондо балким сонун бир нерселер чыгаптыр. Бардыгы сонун болот ошол үчүн. Любите меня, поки-поки.